Кудайдан корккула. Бири-бирине сыйлагыла машалла, ынтымактуу болгула. Ким аракка берилип кеткен болсо, түшүнүп атам эми. Эркек болуп атасың, кээ бир нерсе сынасың, жашоого сынасың, бияка барсаң жетпейт, тигинде болушу мүмкүн. Бирок силердин даражаңар андай эмес. Сынбагыла. Чөкпөгүлө, анан ар дайым бар Аллага тоокел кылып, бир гана Кудайга таянгыла, болду. Башка нерсеге эмес. Бир гана Аллага таян, калган нерсе Аллах берет. Кимде бул дүйнөдүн ырыскысынан корко турган болсо, ал акылсыз. Ким мени үстөмдүк кылып коет десе, ал акылсыз болот. Анткени ким Аллах кимди коргосо, аны эч ким коргола албайт. Кимди Аллах коргосо, аны эч ким коргола албайт. Түшүнүп атасыңарбы? Эр жигит жооп этинде. Эркектер отурат бул жерде азырчы. Эркектер бул жерде отурасыңар азыр. Элдин да четиндесиңер, жоонун да бетиндесиңер. Жаңы кино чыкты, Курманжан аткасы. Качан эле кыргыз төшөктө жатып өлчөлө дейт го. Мен ошону дайыма статусума коюп алам. Катын айтса да муш дейт канда. Мен жаткым келбейт, жатып өлгүм келбейт. Чоң улуу аалымдардын, улуу сахабалар дагы 90го чыкканда төбөсүн минип, эмнекен ошто азыркы турган Турциянын Византия немеси барып, ушул жерде алам мен. Пайгамбар айткан, Румга чейин барам деп, субханалла. 90го чыгып төбөсүнө минип кетип калышкан. Балдар жалдыраса жок деген. Мен каяка өлгөн болсо көп болду деген. Ушул мезгилде ошол бул эмеде дубалдын этегинде ошо чоң сахабалардын зөөктөр жатат. Так что субханалла, эл үчүн, мекен үчүн курбан болгон мусулман өтө чоң нерсе. Сиз өлгүлө деп айткан жокмун. Бирок силердин даражаңарды айтып атам. Чудос. Качан эле жигит төшөктө жатып өлчөлө. Жатпайбыз. Мен айтырым, такыр болбогондо көчөгө чыгып алып таш тепкиле дейм. Андай тээп жүр. Эмне үчүн? Анткени сен эркектин таш тепкени жакшыраак. Төшөктө жатып, телефон карап, кино карап отургандан. Ошондой экен. Силердин ишиңер ушул экен, жигиттер. Аллах береке берсин. Таарынып калган жоксуңарбы? Машалла. Сурооңор барбы?